Байыркы кыргыздар жашоо шартына ылайык көптөгөн кылымдар бою мезгил менен жер которуп турушкан. Аба ырайынын катаал шартында мал багып жана аны менен азыктанып жашап келишкени анык. Ал эми кантип жашашкан деген суроого боз үй далил болуп тургансыйт. Көчмөн калк болгонубуздан ушул нерсе келип чыкса керек. Боз үй кийиз, жүн, жылуу болгон кышында ошо баары ошол боз үйдө төрөлүп чоңоюп, кышында суук өткөрбөй, жайында ысык өткөрбөй. Боз үйдүн өзгөчөлүгү тез тигилип, тез жыйналуусунда. Кыргызда боз үй сөөктөрү деп аталган боз үйдүн жыгачтары талаада өскөн талдардан жасалат. Аны кыргыздын кол усулуу усталары мыкты жасап келишкен. Биздин боз үй жасай турган талдарыбыз ушул турпан тал. Илгертеден бери ата-бабабыз ушундан боз үй жасап, кыргыздар ушу менен жашап келген. Bir боз үйгө 300 тал кыябыз. 150 тал керегеге кетет дагы, 100 тал уука кетет. Боз үйдүн көлөмүнө жараша 5 канат, 6 канат. 6 канат уука 85 уук керек, 6 канат керегеге. 5 канатка 75 уук керек. Түндүгүнүкү өзүнчө болот. Булар уука жарамдуу талды кыйдык азыр. Булар ушул эми мунун иштелиши 1 айга барып кетет да, 1 айдан ашык кетет. 2 айга чейин обработка болот булар. 1 ай кургаш керек азыр. Эмесин тышын кабыгын сыйыргандан кийин 2 айга чейин нак кургап, анан кийин матоого салганда бул боз үй болуп чыгып берет бизге. Өзүм жасаган жыгачтар ушул турпан тал менен жапан талды азыраак жасайбыз. Анткени ал токойдон кыйылат. Турпан тал болсо ошо жетегиз өрөөнүндө, тоң өрөөнүндө ошо көпчүлүк коруктарда ошо атайын тигип ошол бизге сатышат. Ошол жактан көп колдонобуз. Турпан тал ошол жакшы биз колдонгон ийилчек, анан бышык келет, анан иштегенге дагы ылайыктуу болот ушул талдар. Талды кыйып келгенден кийин муну 2 жолу арчыла турган нерсе. Бул азыр үстүңкү гана катмарын тартабыз. Ал кургагандан кийин, анан тазаланып басылгандан кийинкиси анан тазалоого өтөт. Анткени муну бир сыра тазалап салсак бир эле жолу бул жарылып кетет тал. Бул жерде эч кандай техника колдонулбайт, только кол менен гана. Бул бир жумуш 5-10 жолудан кайталана турган оокатта бул. Бир уукту жок дегенде 5 жолу кармайбыз. Мына бул кыйылып келгенден кийинки биринчи жумушу. Кургак кези, кургап. Анан муну ушул даярдоого өтөбүз да. Муну эми башка ойлоп уукту тазалай турган же станок болбосо, бул ушул кыргыздын атайын ушунчалык улуттук бир өзгөчөлүгү деп ойлойм да бул. Себеби коңшу Кытай эли ойлонуштуруп көрүштү, таар менен жаап келишти, темир менен жасап келди, бирок биздин өзүбүздүн жасагандай боз үй келген жок алардан. Буга Кытай эли конкурент боло алган жок. Боз үй көчмөн калктын түйшүгүн жеңилдетет. Тез-тезден орун которууга, ар кандай табият кырсыктары катталган учурда ылдам көчүп конууга ыңгайлашкан. Учурда Ысык көлдөгү Кызыл Туу айылынын тургундары боз үйдү байыркы ыкма менен жасап келишет. Алакан тартылып, алакан бул бедер деп коет. Бедерди тартабыз. Апамдын төркүндөрү, агаларынын баары боз үйчүлөр болчу. Ошолордон ушул айылыбыз баары үйрөнүп, Бектен, Бейшеке, Дапы деген агалар ушул боз үй жасап берген, ошону дагы эле биз колдонуп келатабыз. Мал багып, аны менен кошо жайды жайлап, кооз, жашыл көктөм тоо этегинде эс алып да
Жашап да келген кыргыз журту койдун жүнүн мезгил-мезгилинде кыркып алышып, аны кылдат иргешип, кийиз жасашып, боз үйгө мезгилине ылайыктап жабдык даярдашат. Бул боз үй чындыгында койдун жүндөрүнөн жасалат. Ак койдун жүнүн, кара койдун жүнүн, күзгү жүндөрү керектелет да. Муну аябай тазалап, кырктарынан, чөп чарынан баарынан ажыратып, тазалап алып, күнгө жайып, какшытып, анан аябай сабап, сабагандан кийин чийге салып, чийге салгандан кийин аны суук сээп, аябай балдарга тепкилетип, анан бастырып ошентип жасачу биздин ата-бабабыз. Ата-бабабыз, энелерибиз ошентип баарыбыздын эле колубуздан ошентип чыккан. Бала кезде баарыбыз тепкилегенбиз, баарыбыз басканбыз. Бул ак жүн дагы, кара жүн дагы экөө тең натуральный. Эми кыргызча айтканда мындай жасалмасы жок да. Жасалмасы жок. Нак өзү койдун өзүнүн жүнү, күзгү жүн жакшы. Муну жууп тазалап алып, керектейбиз мындай боекко салабыз, ал бул десек, кызылга, көккө, жашылга өзүбүздүн эмебизге жараша боеп алабыз. Анан боор 2-35 баш немеси ак кара жүндөн жасалып атабыз. Керек болсо жибине чейин койдун жүндөрү, койдун жүнүнөн чыйратып, ийрип баарын өзүбүз колубуз менен жасап алабыз. Болгон эменин баары кол эмгек менен жасалат. Баары натуральный, мындан зыяндуу зат чыкпайт. Нактай өзүнүн койдун өзүнүн териси. Койду эми баарыбыз эле билебиз да. Анан мындай кооздук каметебиз десек, боек алабыз, боекту базардан сатып алабыз. Бияктан балдар бала бакырап келип берет. Аларды өз колубуз менен боеп, казанга салып, баарын кургатып, ийилеп иштеп алабыз, тазалап баарын. Байыркы кыргыз улутунун кылымдар бою улуттук наркын бузбай жашап келишинде боз үйдүн орду чоң. Aslında tigi terri menen göktөлүп ушул койлордун жүнү менен жасалгандыгына байланыштуу ошол анан кийин бул өзгөчөлүгү ушул бат жыйналып, бат тигилип кайсы жерге көчсө жылуулугу, ысыктын өткөрбөгөндүгү ушул өзгөчөлүгү дагы эле сакталып келатат. Ысык көл өрөөнүндөгү Кызыл Туу айылы өзгөчө шартта жайгашкан айыл. Кышкысын андай деле кар жатпайт. Жайкысын салкын тартып, мелүүн шамалга курчалган бул айылда өскөн талаа талдары боз үйгө жарамдуу келет. Айыл тургундары жасаган кыргыздын боз үйүн учурда дүйнөнүн 4 бурчунан кезиктирүүгө болот.